Кутман күнүңүз менен Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Түз эфирдеги антифейк программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрүп баштадыңыз. Бул жолу биз эмнеге адамдар фейкке ишенет деген суроонун алкагында барлашалы деп турабыз. Ал үчүн студияга психолог Медина Асанбек кызын чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатчылык, кутман күн. Алгач муну талкуулоодон мурда негизи эле адамдардын аң сезими, мээси ушул маалыматты кабыл алууда кандайча иштейт экенин түшүндүрүп айтып кетсеңиз, эмнеге кээ бир маалыматтарга өтө мындай олуттуу мамиле кылып, ишенип, ушундай балким фейктерди деп койсок, ошондой болуп калышат. Негизи ар бир адамдын өзүнүн кабыл алуу аң сезими болот да. Анан адамдар өздөрү адамдардын аң сезимдери ар кандай. Кээ бир адамдардын кабыл алуу сезими, аң сезимдери мүмкүн кандай десем, кээ бир адамдар өз алдында иштейт да, ар дайым иштеп, өсүп, өнүгүп ошонун астында жүргөн адамдарыбыз бар. Жана жөнөкөй эле өз алдында иштебеген дагы биздин адамдарыбыз бар. Анан маалыматтар чынында азыр интернет пространствода абдан көптөгөн маалыматтар болуп атат. Жана адамдар эмне себептен кабыл алып ишенип калат, анткени азыр бизге берген маалыматтар алар мындай эмоция, чувстволор менен берилет да, маалыматтар. Анан аябай мындай жакшы бир кызыккан нерселер менен берилет. Интернет пространствода дагычы кызыктырган бир заголовокторду коюшат, кызыктырган ушундай бир офферлер деп коет. Ошого байланыштуу элдер кызыгып карап, анан биринчи эмоция менен кабыл алынган нерсе бул түпкү аң сезимге кирип, ошол жактан орун алып калат экен да. Ушул жерде мындай маалыматтардын натыйжалары кандай болот экенин айтсак, мисалы, кээ бир маалыматтарды жалганды кайра кое берсе адамдар ишенип калгандай, же биринчи жолу укканда андан кийинки маалымат канчалык төгүндөп аны фактылар менен көрсөтүп берип атса деле, бирок биринчи укканына дагы көбүрөөк ишенет деген бир барго, ушул кандайча иштейт? Бул ошондо адамдын негизи эмоция жана бул сезимдүүлүгү, сезимталдуулугу дагы адамда денесинде, аң сезиминде бул функция бар. Анан ошо адам эң биринчи бир маалыматты, мүмкүн бул маалымат чындык болушу мүмкүн, мүмкүн бул маалымат чындык эмес, фейк болушу мүмкүн. Бирок ошол берилген маалымат ушунчалык чувство, эмоцияга мындай ача тургандай кылып берип атпайбы адамдар? Берген адамдар. Бизде ошол нерсени кабыл алган көптөгөн адамдар биринчи нерсени көргөндө ушунчалык эмоционалдуулук менен кабыл алат да. Ошондо бул нерсе уже түпкү аң сезимге кирип орун алып калат. Ошого байланыштуу адамдар кандай десем, эмоция, впечатление бул аябай бир чоң нерсе да, адамда болгон. Бул ошондой сезүүсү менен кабыл алат. Бул демек кандай гана маалымат болбосун, ар бир адам өзүнүн мурдакы тажрыйбасына, сиз айткан жана билимдерине, өзүнүн үстүндө иштеген деген ошого жараша кабыл алып, андан аркы аракеттери ага жараша болот экен да. Ооба. Ар бир адамдын өзүнүн тажрыйбасы болот, илими болот, өзүнүн аң сезимин өстүргөн бир каналдар аркылуу аң сезимдерин өстүрө турган бир ушундай бир функциялар менен иштейт ар бир адам. Анан ошого жараша алган маалыматты ал мындай кандай десем, карайт да, өзүнө дал келеби, ой жүгүртүүсүнө, ички жан дүйнөсүнө, аң сезимине дал келе турган, мындай жага турган маалымат болсо, сөзсүз түрдө ал адамдар мүмкүн даже аны анализдебей эле чындык катары кабыл алып калышы мүмкүн. Ушул жерде бизде көбүрөөк критикалык ой жүгүртүү же сынчыл ой жүгүртүү жөндөмү жөнүндө биз негизи айтып калабыз. Бул кандайча жүрөт, адамдарга бул кантип маалыматтарды иргөөдө таасирин тийгизет, кантип аны өнүктүрүш керек, ошо критикалык ой жүгүртүү. Бизде критикалык ой жүгүртүү негизи бул абдан жакшы керектүү инструмент деп айтсак болот. Анткени адамдар да критикалык ой жүгүртүү менен жүргөн адамдар, алар бул фейк болгон маалыматтарды кабыл албаганга абдан аракет кылат. Анткени алардын аң сезиминде бир иштелген программа бар да. Ал адамдар өздөрү иштеп, өз алдынча иштеп, ар дайым өсүүнүн, өнүгүүнүн астында болгонго байланыштуу алардын мындай многофункциональное сознание деп коет да. Мындай бир тарапта ойлонбой, мындай ар тарапта ойлонгонго аракет
кылуу бир функция иштелип чыгат да адамдын бир аң сезиминде. Бирок ал сезимге жетүү үчүн адам ар дайым тынымсыз өз алдында иштөө керек. Теорияны алгандан дагы алган теорияда алган билимдерди жашоосунда практика катары колдонуу керек. Бул абдан маанилүү. Ошондо практика катары колдонуп өз алдынча иштеп баштаганда адам өзүн бир бөлөкчө жеңил сезе баштайт. Ошого байланыштуу адамдардын аң сезими мындай ачыла баштайт. Анан ошондо бул адамдын өзүн жана интуиция деп коет эмеспи? Интуициясы абдан бир күчөйт. Ошо интуициясы туура иштеп баштайт. Керектүү маалыматтарды кабыл алып, керек эмес маалыматтарды кабыл албайт. Демек мага бул нерсе керек. Бир маалыматтар келсе, даже ар кандай бир маалымат болсо, любой бир маалыматты алат дагы анан байкайт. Адамдын аң сезими, түпкү аң сезими дагы иштеп жардам берет адамга. Бул деңгээлге жетүү керек да. Бул дагы бир талыкпай эмгек кылуу керек. Бул деңгээлде жеткен адамдарыбыз бизде бар. Бул деңгээлде жетиш үчүн бул абдан өз алдында иштеген максаттарды, чоң максаттарды коюп, жана ошо максаттарына жеткен, жана позитивдүү мышление дейт. Негизи ошо позитивное мышление, мындай ошолики позитивдүү, ар дайым ойлору таза, ар дайым жакшы ой менен жашап, жана өздөрүнүн болгон туура эмес сапаттарын чыгарып, туура эмес сапаттарына көзү жетип, ошону менен иштеген адамдарда дагы критикалык мышление, ошо критикалык ой жүгүртүү пайда болот. Буга бир убакыт керек болот да. Бул жылдар менен адам ушул өзүнүн жана бир функциясы пайда болгонго чейин адам иштөө керек. Жана маалыматты ал эгер бир тараптуу болсо деле ар тараптан ойлонуп көрүү жөндөмү жөнүндө айтып жатпайсызбы? Ушуну кантип өнүктүрүш керек? Сиз айтып аткан ошо жылдар бою калыптанат. Бунун үстүндө адам кантип иштеш керек? Мындай балки мисалдар менен айтып көрөсүз. Бир тараптуу ойлонгон адам бир жаңылыкты көргөндө, бир маалыматтарды кандайча кабыл алып, ал кандай өзүнүн жашоосунда мындай интерпретациялайт. Көп тараптуу ойлонгон, критикалык ой жүгүртүүсү бар адам аны кандайча кабыл алмак? Бир тараптуу адамдын аң сезими чектелген. Көп тараптуу карап, көп тараптуу өзүн иштеген адамдар булар бир тараптуу маалыматты изилдеш үчүн көп тараптуу мындай аң сезими менен, маалыматтар менен билген карайт да. Бир эле жактан эмес, бир эле жол менен эмес, бир 5-6 жолдор менен ошол нерсени изилдеп көрөт. Ошол маалыматты алганда ошону изилдөө үчүн 5-6 тараптан караганда баары бир 5-6 көйгөй жаралат да, 5-6 мындай мнение, ой жаралат. Жана ошол нерсеге уже мындай кандай десем, карап туруп, анан бир чечимге келгенге жеңилирээк болот да. Фейкпи бул маалымат же фейк эмеспи? Көп тараптуу адамдар булар мындай аң сезиминде камтылган ар кандай маалыматтар менен. Ошо алган маалыматтары дагы жакшы мындай жардам берет. Туура чечим кабыл алганга жардам берет. Жана бир тараптан караганда бул баары бир бул кандай десем, бул аздык кылат да. Көп тараптан карап, көбүрөөк маалыматка ээ болгон адам, өзү менен иштеген, өз алдынча иштеген адам баары бир ал ушул решенияны же бир ушул маалыматты текшерүү үчүн анын башындагы болгон функциялар иштелип, жана аналитическое мышление дейт. Ошо аналитикалык ой жүгүртүүсү жардам берет. Кандай туура келеби, дал келбейби деп карайт да. Ошо көп тараптуу ойлонуу дегенди балким мындай жөнөкөй тил менен кантип түшүнүшсө болот? Мисалы, бир жаңылыкты алганда кандай суроолорду бериш керек же кандай күмөн санаш керек адам? Дароо эле ошо угуп атам, көрүп атам, демек ишенишим керек деп ишенип калбаш үчүнчү? Мындай да, эми бир тараптуу болуп өзүн өстүрбөгөн адам бир маалыматты көрсө, ал карап эле дароо ишене берет да. Анткени анда бөлөк маалыматтар жок да. Ал көргөн анын аң сезиминде муну текшерүү керек деген дагы маалымат жок болушу мүмкүн. Ошого байланыштуу ал карап эле, бул маалымат турбайбы? Интернетте, онлайнда СМИде, онлайнда, интернетте жөн адамдар чыкпайт, акылдуу адамдар чыгат эмеспи? Деп акылдуу адамдардын көптүгүн алар ошондой кабыл алып, анан карап, угуп кабыл ала берет да. Өз алдынча иштеген көп тараптуу маалыматтар болгон адамдар алар изилдейт. Бөлөк акылдуу адамдардын берген маалыматын да алар изилдейт. Бул туурабы же туура эмеспи?
кайсыл информация бул маалымат кайсыл тараптан келген, бул ушу өсүп өнүккөн адам кайсыл жааттан алган билими менен бөлүшүп атат. Эгер ал чыныгы эле кызыктуу практикалык деңгээлинде аткарылган болсо, анда кээ бир кеңештер мага керек экен. А кээ бир кеңештери мүмкүн менин жашоомдо керек эмес, таасир этпейт деп, алар баары бир критикалык ой жүгүртүүсү менен иштешет да. Азыр мен угармандарга кайрылып өтөйүн. Урматтуу Жаматтык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги антифейк программасын көрүп жатасыз. Бул жолу биз эмне үчүн адамдар фейк маалыматтарга ишенет деген суроонун алкагында баарлашып жатабыз. Суроолорго психолог Медина Асанбек кызы жооп берүүдө. Сизде дагы кандайдыр бир суроо жаралса, түз эфирдин алдына жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө жооп алып бергенге аракет кылабыз. Бизде азыр социалдык медиа колдонуучуларынан суроолор келип жатат. Ошолорго кезек берсек, сынчыл ой жүгүртүүнү кантип машыктырабыз? Эмне үчүн адамдар текшергенди, анализдегенди абдан жалкоо болуп калышты? Мунун себеби эмнеде дейт? Сынчыл ой жүгүртүү эмне үчүн адамдар текшергиси келбей калдыбы маалыматты? Бул азыркы биздин учурда убакыт деген абдан баалуу нерсе. Убакыт аз болгонго байланыштуу дагы текшергиси келбей калышы мүмкүн да. Карап дароо изилдеп, мүмкүн кээ бир адамдар изилдебей эле кабыл алып, убакыт аз болгонго, чектелүү болгонго байланыштуу аларга мындай ыңгайлуу болуш керек да. Эгер ал маалымат жакса, жан дүйнөсүнө алар ишенип кете берет. Жакпаса мүмкүн. Ушул жерден жооңуздан эле мисалы ошо адамдарга жакты деп айтып атпайсызбы? Демек бул маалымат эгер фейк болуп аткан болсо деле ал адамга жаккан үчүн, жагымдуу, анын ойлорун бир бекемдеп турган үчүн көбүрөөк ишенип жатат деп айтса болобу? Болот. Эгер ал ошол фейковый маалымат адамдын өзүнүн көз карашына, адамдын жан дүйнөсүнө жагып атса, ал баары бир ошол нерсеге ишенгенге, кабыл алып, ишенип, то есть жашоосун улантып кете берет, кабыл алып. Бул психологияда ошо кандайча иштейт да, мындай демек ошо ал анализдегиси келбеген да балким ушул жерде жатабы деп ойлонуп атам да. Критикалык ой жүгүртүүсү функциясы иштелбеген адамдардыкы ушундай кабыл алып кете беришет да. А критикалык ой жүгүртүү бар адамдардыкы алар ойлонот, сөзсүз түрдө. Бул керекпи? Бул мага жагып атса да, бирок бул маалымат чындыкты алып келеби же жалган бир нерселери барбы? Критикалык ой жүгүртүү эмне үчүн абдан маанилүү, пайдалуу? Анткени критикалык ой жүгүртүүнү ошол функция адамда болгондо аларга айтпайм жеңил болот деп, бирок алар баары бир ошол маалыматты анализдеп, жана анализ деген система аң сезиминде түптөлүп калган да. И ошол аналитическое мышление, ошол аналитикалык ой жүгүртүү менен ар дайым алар ар бир маалыматты карап, кабыл алып, изилдеп, анан аягында бир жыйынтыкка келет. Ар бир маалыматка ошондой нерсе кылса, мындай критикалык ой жүгүртүү менен подход кылса, бул эң жакшы деген ойдомун. Анткени бул адамдын өзүнүн безопасность, да, то есть мындай коопсуздугу үчүн абдан маанилүү. Кийинки суроо: фейк бир адамды чуткан жаңылыктар адамдардын менталдык ден соолугуна кандай таасир тийгизет дейт? Абдан сонун суроо экен. Адамды чочуткан маалыматтарды көрбөгөнгө аракет кылуу керек деген ойдомун. Анткени адамды чочуткан жана насилие көп болот атпайбы бизде? Чынында жер жүзүндө, Кыргызстандын ичинде да насилие, адамды коркуткан жанагы бул ужас дагы кинолор бар эмеспи, фильмдер. Анын баары тең адамдын аң сезими, адамда аң сезим болот жана түпкү аң сезим. Түпкү аң сезим бул подсознание, аң сезим бул сознание. Ошо түпкү аң сезимге чейин кирет адам көрүп атканда, жана чувство дебедикпи? Андай чувство, эмоция менен адам кабыл алганда анын баары тең алган маалыматтар келип биздин түпкү аң сезимге орун алып калат да. Анан бул нерсенин баары тең ден соолукка жакшы таасир этпейт. Анткени бул нерсе канчалык көп адам ушундай негативный, туура эмес, ушунчалык мындай жан дүйнөнү, жүрөктү оорута турган маалыматтар менен таанышып, көрүп, кабыл алган сайын адамдардын энергиясында, жан дүйнөсүндө ошол нерсенин баары келе берет, түпкү аң сезимде кала берет, чогула берет, анан анын баары чыкпай калат. Кантип чыгат? Оору аркылуу чыгат. Бул эми психологиялык жактан азыр кичине психологияга өтүп кеттик, но ошо түбүнө чейин мындай адамдар менен иштегенде ошол нерсенин баары чыгат да. Бул абдан
мындай кандай десем, адам ушунчалык өзүнүн аң сезими менен тандап, түпкү аң сезимине ушунчалык позитивдүү, керектүү, аны өстүрө турган, өнүктүрө турган, тазалай турган ушундай бир маалымат, жаңылык кинолорду да көрсө, бул жакшы таасир этет. Жана позитивдүү ой жүгүртүү деп да айтып аткансыз. Демек, булардын баары адам өзүн мындай канчалык жакшы сезип турса, сиз айткан мындай энергиясы жакшы абалда турса, демек маалыматтарга дагы мындай сергек ой жүгүрткөнгө жакшыраак жол ачат болуш керек. Ооба, туптуура айтып атасыз. Бул ошо позитивдүү адамдар алган маалыматтарга дагы өтө, эгер мындай туура эмес маалымат болсо, мындай өтө катуу чөгүп кетпейт, өтө катуу эмоция аркылуу өзүнө өткөрбөйт, өзүнүн мындай защитный функциясы болот, өзүн коргоочу функциясы болот дагы. Анан мындай нейтралдык позицияда туруп анан кийин талдайт да, талдап туруп, керек болсо кабыл алат, керек болбосо анда кабыл албайт. Ушул жерден мисалы биз бул эмоцияга теэрин айттык, жана критикалык ой жүгүртүү жоктугунан болуп жатканын айттык. Анан ошондой эле мындай чөйрө жана социалдык бир аны курчап турган адамдардын да буга таасири тийиши мүмкүнбү? Ушул фейк жаңылыктарга, негизи эле ошо маалыматтарды кабыл алууда. Ооба, таасир этет. Анткени ар бир адамдын өзүнүн айлана чөйрөсүндө бир адамдар бар. Авторитеттүүрөөк. Мүмкүн ал адамдар ойлойт, бул адам мындай жогору турат, анткени анын статусу үйдө, анткени анын иштеген жери чоңураак өйдөрөөк. Ошол адамдарга басым жасашы мүмкүн. Ал адамдар эгер бир маалыматты берсе, авторитеттүү адамдар, мындай маалымат бар деп. Бирок ал маалымат жалган болушу мүмкүн. Ал маалыматтарды карап, кабыл алып, туура деп талдабай коюшу мүмкүн. Анткени ал маалыматты берген адам авторитеттүүрөөк, ал адам акылдуураак, ал адам статусу бийигирээк, өйдөрөөк болуп турбайбы? Ошого байланыштуу көптөгөн адамдар алар кабыл алышы мүмкүн да. Чындыкка кабыл алышы мүмкүн. Изилдебей эле, ишеним сезиминде болуп, ал адамды ишенип, сыйлап кабыл алышы мүмкүн. Фейк болсо деле. Андай да болушу мүмкүн. Жана муну дагы көп ирет көрө берсе, бул чындыктай эле сезилип да калышы мүмкүн да. Ооба, азыр негизи бул медиа тармагында онлайн рекламанын баары эмне себептен көп жолу көрсөтүшөт. Көп жолу көрсөтөп, ошо түпкү аң сезимге киргенге чейин ал системаны билишет да. Ошол нерсени иштеле берет, бере берет маалыматтар, жалган болобу, чын болобу. Ал нерсенин баары түпкү аң сезимге киргенден кийин ал адам уже ишене баштайт. Ушундай да, бул ден соолукка пайдалуу дебедиби? Деп бир нерсени, бир чай болобу же бир ушундай болот го, азыр рекламалар көп болуп атпайбы? Пайдалуу турбайбы деп. Мүмкүн ал пайдалуу, бирок бардык адамдарга эмес, анткени ар бир адам өзүнүн организми, өзүнүн аң сезими, өзүнүн жүрүм туруму мүмкүн ага пайдалуу болбошу мүмкүн. Мүмкүн эмес. Бөлөк бирөөлөргө пайдалуу болушу мүмкүн. Ошон үчүн адамга маанилүү өзүнүн мындай ички жан дүйнөсүн, денесин, рухун, дилин, аң сезимин, бардык нерсесин мындай изилдеп жана мындай туура, позитивдүү жашап өзүн алып жүрүү бул абдан керектүү да. Ошо булардын таасиринен дагы сиз жогоруда айтып жатпайсызбы? Бул жана өздөрү ишенген адам, бул биздин мындай жөнөкөй, көбүрөөк баарына түшүнүктүү мисалда балким блогерлер, ошо өзүнүн катталуучулары көп адамдар да болушу мүмкүн. Анан көп окурмандар, угармандар, негизи аудитория алар эгер мындай жакшы жашоо образын сунуштап жатса, ошого умтулушат. Тескерисинче анча туура эмес жолду көрсөтүп атса, ага дагы барышы мүмкүн да. Ушул учурларда негизи эмне үчүн сынчыл көндүм ой жүгүртүү, эмне үчүн маанилүү? Эгер андай болбосо, бул кандайча болуп иштеп, психологиясына кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Абдан сонун суроо болду да. Бул жерде чынында эле азыр бизде жаш өспүрүмдөрдү алсак, улуу мундуудагы жаштарды да алсак, мындай караганда блогерлерди айта кеттиңиз, адамдарды айта кеттиңер, ошо ар бир адамдын өзүнүн бир ценносттары бар да, идеологиясы бар, баалуулук нерселери бар. Анан бизде просмотрлор көп экен, статус өйдө экен, иштеген жеринендеги жайгашкан жери, иштеген жери өтө өйдө экен деп адамдар ошондой адамдарга көбүнчө басым жасашат. Демек туура айтып атат депчи, туура айтат.
анткени просмотры көп, анткени ал известный, мындай белгилүү инсан деп. Туура айта кеттиңиз. Бул жерден жаштар дагы карап билип, баары бир аларга мындай популярный деген адамдарды, блогерлерди угат чынында айта кетсек. Туура айтат да, анткени ал бир чоң деңгээлге жетпедиби, анткени көп адамдар угатпайбы деп. Бирок аябай ушундай чоң, ушундай немеде турабыз, опасно да, то есть мындай алар кандай маалыматты берет? Ошол эле биздин блогерлер же көптөгөн блогерлер бар азыр, абдан көбөйүп кетти. Кандай маалыматты берет? Чынында эле ушул адамдарга, балдарга, биздин жаштарыбызга жакшы маалымат береби? Жакшы маалымат берип, адамдардын өсүүсүнө, өнүгүүсүнө жакшы түрткү береби? Бул еще чоң суроо да. Бул жерден ошондуктан адамдар ушул адамдарды укканга чейин, белгилүү болгон инсандарды укканга чейин адамдар абдан талдап, баары бир критикалык ой жүгүртүүсүн ачыш керек. Критикалык ой жүгүртүүсүн функциясын иштетүү керек. Бул абдан керектүү нерсе. Анткени ар бир адамдын өзүнүн баалуулук нерсеси болот. Ошо баалуулук нерселери дал келеби? Же дал келбейби? Ушул бул аябай терең маанилүү ушундай немелер да, кандай десем, түптөгү болгон нерсе да, баалуулук нерсеси дал келеби же дал келбейби? Бул дагы аябай чоң биздин ушурки өсүп өнүгө турган нерсе. Демек, мындай жарандар кандай гана маалымат болбосун, аны окуп атканда же көрүп атканда мындай кандай суроолор жаралыш керек, же кантип бир күмөн санап көрүш керек, бир жөнөкөй кадамдарды айтып берсеңиз. Бир блогердин бир айтып аткан пикири болсо, же бир сунуштаган реклама мүмкүн болсо, адам биринчи суроо бериш керек. Бул мага керекпи? Бул маалымат. Эң биринчиден мага керекпи? Экинчиден, бул маалыматтан мен эмнени ала алам же эмнени ала алдым? Бул маалымат мага пайда алып келдирдиби? Жана бул маалымат мени өстүргөнгө жардам береби? Ушундай суроолор болуш керек. Жана андан тышкары дагы суроо, бул маалымат менен эмне себептен блогер бөлүшүп жатат? Ага бул маалымат кандай пайда алып келет? Ал маалымат бизге бергенге байланыштуу, ал бул маалыматты бергенге ага кандай пайда? Ушундай суроолорду берип туруп, анан кийин мындай жоопторду жазып чыгыш керек да. Ошондо бир аз түшүнө баштайт. Чыныгы эле ал керекпи бул маалымат ушу адамга, көрүп аткан көрүүчүгө? Же ал маалымат көбүрөөк блогерге керекпи? Реклама катары берип атканга байланыштуу мүмкүн. Ойлонуп чыгыш керек, карап, жазып. Негизи ошо критикалык ой жүгүртүүнү дагы өстүрүүчү атайын ыкмаларды балким сунуш, кеңеш катары айтып өтөсүз. Ооба, ошо критикалык ой жүгүртүүнүн ичинде бир пункттар бар. Ошо пункттарды критикалык ой жүгүртүү функция пайда болгон адамдар колдонуп келишет. Бул байкоо, наблюдательность, байкоо. Бул адамдар өзүн байкашат жана жанындагы болгон коомчулукту байкашат. Анан өзүнүн сезимин, өзүнүн мындай жүрүш турушун байкашат. Өздөрүн байкаганга үйрөнөт. Жанында болгон айлана чөйрөдөгү адамдарды акырын байкашат. Байкап, анан кээ бир учур болот, көп сүйлөбөй, сөз кылбай, унчукпай байкайт. Байкап жашап көрүү керек. Бул абдан чоң таасир этет. Ички жан дүйнө менен жан дүйнөңдө болгон мындай таза нерсе менен байланышканга абдан сонун чоң таасир этет. Байкап, ошондо энергия дагы адамда болгон энергиясын көп мындай жоготуп албайт. Ошон үчүн байкап, өзүн байкаш керек. Бул ошо критикалык ой жүгүртүүнүн ичине кире турган сапаттардын бири. Байкап жүрүшөт адамдар. Экинчиден, бул анализ процесси да, анализдөө, талдоо. Бир маалымат алганда аны талдоош керек. Ал маалыматты алганда, ал маалымат жөнүндө дагы окуп түбүнө чейин изилдөөгө аракет кылыш керек. Бул абдан сонун жардам берет. Алдыңар маалымат, ошол маалыматты өзүңөр жеке изилдеп көрүшүңөр керек. Чын эле ушул маалымат ушундайбы? Башка булактардан, Ооба, башка булактардан. Бул дагы аябай сонун бир ыкма да. Анан дагы суроо бергенди үйрөнүш керек адамдар. Эч уялбастан суроо. Бул кандай, тигил кандай суроолорду берет адамдар.
ошол эле маалымат берген адамга суроо берсе болот. Эмне себептен бул маалымат менен бөлүшүп атасыз? Бул маалыматтын түбү эмнеде жатат? Бул кандай жардам берет? Эмне себептен элге ачык пространствого чыгарып атасыңар жана кайсыл максат менен? Максатыңыз эмнеде? Суроо жооп. Бул дагы жардам берет. Андан тышкары дагы бизде адам өзүнүн ар бир адамда өзүнүн алсыз сапаттары бар жана күчтүү сапаттары бар. Алсыз сапаттарын кабыл алыш керек чындык менен. Мына менде момундай алсыз сапаттарым бар. Мен эмоционалдуумун же болбосо мен кээ бир нерселерге мындай кандай десем туура карай албайм же мен бир адамдарды мындай көрө албастыгым бар бул адамдарга. Эмнеге де ошону чукуш керек да. Эмне себептен сен бул адамдарга көрө албастыгың бар? Ошондо адам өзүнүн ички жан дүйнөсү менен иштегенге байланыштуу болот. Анан ответтер чыга баштайт. Анткени мындай. Ошо өзү менен иштөө керек. Чындыкты эң биринчи өзүнөн баштоо керек. Аябай бизде бул психология жаатында дагы келип иштеген адамдар, айымдар менен иштегенде алар оңой болбойт. Ыйлагысы келишет, ыйлашат. Менде бул алсыз, мен билбеген сапаттар, алсыз сапаттарым бар экен деп акырындан ошону билип, изилдеп, талдап ачып башташат. Ошондо бул аябай чоң жумушта өз алдынча. Адам өзүнүн туура эмес сапаттарын билип ошону менен иштеп баштаганда адамдар бөлөк адамдарда түшүнө баштайт. Ошондо түшүнө баштайт жана критикалык функциясы иштей баштайт аң сезиминде. Демек биз башында бул фейк маалыматтар кандайча иштейт экенин, кандай таасирин тийгизет экенин айттык. Анан баарын мындай анын бир сырткы белгилерин айтып берүүгө мүмкүн эмес. Ошентсе дагы фейк жаңылыктар же маалыматтар кандай болот? Мындай бир кээ бир айрым белгилерин айтып берип койсоңуз болобу? Ушундай эгерде сизде ошондой болуп атса, бул фейк болушу мүмкүн. Бир кандай белгилери, алгачкы белгилери болушу мүмкүн? Фейк маалыматтардын ба, же бир тараптуу баарын эле фейк деп айтканга да анча мүмкүн да эмес да. Мен бир тараптуу маалыматтар. Мен бир немени эстеп кеттим да, историяны эстеп кеттим. Фейк, бул фейк, бирок адамдар муну менен аябай жакшы чоң акча табышат экен. Бир окуулардын биринде биз менен бөлүшүп кетти. Немеде азыр популярный болуп атпайбы блогеры, Инстаграм аркылуу бир кыз болот, кыздын сүрөтү болот. Ал кыз аябай азыр бизде ушунчалык мына немеде ушундай красивая жизнь деп баардыгын интернетке чыгарышат, Инстаграм каналына. Ошондо бир кыз деле сонун жашоо менен жашайт. Дайыма жакшынакай мындай баалуу машиналарда, баалуу телефон менен, баалуу кийимдер менен, аябай татынакай, боенгон, фигурасы аябай сонун да, ушунчалык баардык жагынан төпкөлүшкөн жакшынакай кыз. Ошону менен Инстаграм баракчасын ачкан экен. Анан просмотрлар абдан көбөйө баштайт. Ал кыз ошо просмотр аркылуу өзүнө аябай жакшы көп акча таба баштайт. Просмотр аркылуу. Анан бул кыз аябай ушунчалык жашоосун красивый кылып жашайт, аны көп карайт экен да. Жер жүзүндө адамдар биздин эле өлкө эмес. Анан ал кыздын атын унутуп калдым. Блогер кыз, аябай известный кыз. Бирок ал кыз жок экен. Анткени ал кызды ошондой кылып создавать этип, топ группа балдар иштешет экен. Анткени ал балдар билип атат да. Көпчүлүк жаштар, кыздар, балдар кандай жашоону эңсейт. Ошону атайын создавать эткен экен. Искусственный интеллект болуп, ошону менен анан ал кыздын жашоосу ушундай идеалдуулук жашоого дал келген кылып, просмотр көбөйүп, ошол аркылуу акча табышат экен. Ошондой бир маалыматты уктук, ошол маалыматты укканда дагы аябай ойлоносуң да, эмне гана кылынбайт. Демек ошол бизде сиз айткан ушундай блогерлерби, кээ бир таанымал белгилүү адамдардын жашоосун же негизи эле өзүнөн башка бирөөлөрдүн жашоосун көрүп алып баары жыргап аткандай, баары өсүп өнүгүп аткандай, көйгөй ошол адамда эле болуп жаткандай бир стресс, депрессияга кирип кеткен учурларын айтып калышат да. Демек булар дагы бул ошонун социалдык медиада эмне көрүнсө баарына ишенгендигинен кабар берип турат да. Ооба.
Чоң рахмат сизге, бизге бөлгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп биздин угармандарга ушундай пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги антифейк программасын көрдүңүз. Бул жолу биз эмнеге адамдар фейк жаңылыктарга ишенет туурасында сүйлөштүк. Студияда мейманда психолог Медина Асанбек кызы болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.